Бишкекте дүйнө элдеринин эл аралык 3-чү фестивали башталды. Иш чара Ала Тоо аянтында орун алып, мамлекеттик тарых музейинин алдында республикабыздын 7 областынан келген кол өнөрчүлөр боз үйлөрүн тегишти. Белгилей кетсек, быйыл бул фестивалга 15 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Ассаламу алейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар. Котмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү салтанатыбыздын күйөрмандары. Борбор калабыз Бишкек шаарында чоң майрам, дүркүрөгөн кол чаңыбыздар менен жан дүйнөнү толкундантып турган бүгүнкү салтанатка кош келиңиздер. Фестивалдын ачылышында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов, Жогорку кеңештин депутаты Роза Акназарова жана Мухтар Ауезов атындагы коомдук фонддун жетекчиси, коомдук ишмер Мурат Ауезов сөз сүйлөштү. Бул майрам биз Кыргызстан үчүн эле эмес, дүйнөлүк чоң майрам катары айлантышыбыз керек. Мен ойлойм, эпосторго биздин мамлекет өтө чоң көңүл буруп келатат. Мамлекетибизде ушундай мезгил болуп атканда өзгөчө адамдардын руханий байлыгына, өзүбүздүн маданиятыбызга, өзүбүздүн тилибизге өзгөчө көңүл бурган мезгил келди деп ойлойм. Кайырлуу күн, бауырлар. Мен үчүн бүгүнкү күн ерекше кубанычтуу, және де буга эки үлкөн себеп бар. Биринчиден, шынымен дүние жүзүнүн руханий өмүрүндөгү эң чоң, ең сол рухани байлыққа толы эпос, Манас. Сонун тойы болуп атыр. Сондықтан куттуу болсын, улуу той. Фестивалдын негизги максаты биздин ата-бабалардын мурастарын, каада салттарын жаңы муунга сактап өткөрүп берүү деген маалымат жана туризм министри фестиваль тууралуу буларга токтолду. Бул дүйнө элдеринин эпос фестивалы 3-чү жолу өтүп жатат. Бул 2006 жылы жана 2011 жылы, анан быйыл 2015 жылы өтүп жатат. Ушунун эң биринчи ошол дүйнө элдеринин эпосунун симпозиумундагы биздин улуу инсаныбыз Чыңгыз Айтматов атабыз өзү ачып берген болчу. Биз бул эпостар фестивалына бир жылдан бери даярдык көрдүк. Азыр 15 мамлекеттен атайын коноктор келди. Бул манасчылар, дастанчылар, бийчилер, ырчылар жана илимпоздор. Булар бүгүндөн баштап 3 күн катары менен ушул биздин Борбор шаарыбыз Бишкекте ушул фестиваль өтөт. Мындайча айтканда 3 конкурсту өткөрөбүз. Конкурска атайын биз сыйлыктарды койгонбуз. 1 миллион сом, бул биздин президентибиздин колдоосу менен ошол сыйлык 1 миллион сом коюлган болчу. 3 конкурска ошо бөлүнгөн 1 миллион сом. Ала Тоону айланып, алкыш айтып, ак батамды бергени мен келдим. Иш чаранын алкагында Кыргыз боз үйүнүн түндүгү салтанаттуу түрдө Умай эненин батасы менен көтөрүлдү. Түндүктү министр Алтынбек Максутов өзү көтөрүп турду. Эскерте кетсек, фестивалдын алкагында мыкты боз үй сынагы да уюштурулуп, жеңүүчүлөр 6 сентябрда аныкталат. 1, 2, 3, баштады! Андан соң Ысык көлдөн келген фестивалдын катышуучулары бир боз үйдү 14 мүнөттө тикти. 6 жигиттен турган топ бул боз үйдү 10 мүнөттүн ичинде тигүүнү пландап жатышкан болчу. Негизи машыкпай эле биз баарыбыз ошол боз үй менен Бишкектеги ар кайсы областтардагы чоң тойлордо боз үй тигип жүрүп эле. Анан улуттук Сармерден өтүп калды. Ошо Сармерденде тоңдун атынан ошо өзүбүздү сынап көрөлү, канча мүнөттө тигеткенбиз деп. Сармерденде 13 мүнөт 20 секундта тиктик эле. Бул жаңы боз үй болуп биринчи жолу тигилгендиктен ошо 14 мүнөт болуп калды. Бул кадимкидей эле 75 баш ууктан жана ошондой эле 5 канат керегеден турат. Толук жабдуусу менен, жабык баш, бүт бардык оюм чийимдери менен кадимки эле кыргыз ата-бабаларыбыз колдонуп келген боз үйлөр. Муну менен катар Ала Тоо аянтында көчмөндүн стили аталышында жаш дизайнерлердин сынагы башталды. Фестивалдын аягында 10 дизайнер гана калыстардын сынынан өтүп, жеңүүчүлөр 4 номинация боюнча сыйланат.
Ошондой эле дүйнө элдеринин эпостары 3-чү эл аралык эпикалык фестивалынын алкагында кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкесинин 1-күнү старт алды. Иш-чарага кийизден, жыгачтан, баалуу таштардан жасалган зер буюмдар, кийим-кечелер коюлду. Жарманке 4 күнгө чейин уланат.